Добуш берүүгө ат салышып жаткан 16 партиянын лидерлери да барып, жарандык милдеттерин аткарышты. Эртең мененки саат 8-де алгачкылардан болуп Ыйман Нуруу партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков Аламүдүн бир кичи районунда уюштурулган шайлоо тилкесине барып добушун берди. Шайлоонун калыс жана акыйкат өтүшүн каалаган талапкер добушун Кыргызстандын өркүндөп өнүгүшүнө жана жаркын келечек үчүн добушумду бердим деди. Кыргызстандагы элдердин биримдигин, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону башкы максатка айлантып, демократиялык социализмди баалаган Биримдик демократиялык партиясы саясий партиясынын лидери Марат Аманкулов Ордоголадагы номер 1031 шайлоо тилкесине келип добуш берди. Тизме боюнча катардагы номери 232 болгон жетекчи аралыкты сактап, санитардык эрежелерди карманды. Ал ар бир шайлоочу жети өлчөп, бир кесип туура чечим кылат деген ойдо. Номер 8 номурдагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Ада Хамадумаров болсо, добуш берүү үчүн каладагы номер 1211 шайлоо тилкесине уулдары менен келди. Жарандык милдетин аткаруу үчүн Бир Бол саясий партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов добуш берүүгө кызы менен келди. Шаардагы Алы Токонбаев атындагы номер 24 мектеп гимназиясында уюштурулган номер 1219 шайлоо тилкесине келген саясатчынын дене табы текшерилип, добуш берүүгө киргизилди. Шайлоолор мурда майрам катары өтүп келген. Акыркы убактарда бир топ ошол манайлар солгундап келатат. Тилекке каршы ушундай болуп калган. Бирок биз ошол майрамдык маанайды жандандырышыбыз керек. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясындагы шайлоо участогуна Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да кызы менен келди. Ал ар бир шайлоочу Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп, терең ойлонушу керек деген оюн айтты. Эл өзү билет, кимди тандап алышты, ким элди башкарышты, ким эл менен кызмат кылышты, эл өзү билет. Улуттук идеологиянын кайра жаралуусун максат кылган Чоң Казат саясий партиясынын лидери Максат Мамытканов да өзүнүн добушун берип, калың элине улуулукту кааласа, номер 88 орто мектептеги номер 1149 шайлоо тилкесинен добуш берген Республика саясий партиясынын лидери Мирлан Жээнчуроев элине тынчтык, ынтымак жана амандык тилээрин айтты. Ал эми Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияров номер 1026 шайлоо тилкесинен добуш берсе, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандар саясий партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбеков, Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канат Исаев дагы өздөрүнүн тиешелүү аймактарына барып добуштарын беришти. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.